сонун оюн болду. Уйкум келбей калды го. Ой. Али байке! Анас? Али байке, мен уктай албай атам. Эмнеге? Мен коркуп атам. Жүрү чыгып барабыз. Светти күйгөз. Анас, эч ким жок экен го. Сенин терезең ачык калыптыр го. Эшик терезелерди жана идиштердин үстүн жаап жатуу пайгамбарыбыздын сүннөтү. Бирок менин уйкум келбей жатат. Анын себеби жатаардагы сүннөттөргө амал кылган эмессиң да. А мен аларды билбейм да. Аларды үйрөнүш жеңил эле. Биринчиси, куптан намазынан кийин иштерди жана оюнду токтотуп, тезирээк уктоого аракет кылабыз. Экинчиси, жатаарда кийимди которуп жатабыз. Үчүнчүсү, дарыт менен жатабыз. Төртүнчүсү, төшөккө 3 жолу сүртүп, зыяндуу нерселерди кетиребиз. Бешинчиси, көзүбүзгө сурма коебуз. Алтынчысы, астагфируллах деп истигфар кылабыз. Андан кийин субханаллах, алхамдулиллах зикирлерин 33 жолудан жана такбир зикирин 34 жолу толтурабыз. Анан отурган абалда Ихлас, Фалак жана Нас сүрөлөрүн окуп, өзүбүзгө дем салабыз. 9-су, оң каптал менен жатып, колубузду жаактын астына коебуз. Көмкөрөбүз менен жатпайбыз. Акырында Аллахумма бисмика амуту ва ахя деген дуаны окуйбуз. Манас, уктуңбу? Манас. Уктап калыптыр го.